Достор, мен азыр ушул Көкташ айылынын тургуну Тагаев Зайнидин акебиздин үйүндө турам. Тагаев Зайнидин акебизге кечээ түнү болгон Тажикстандын ушул ок атуусунда анын үйү бир топ жабыр тарткан. Бүгүнкү күндө мына ушул Тагаев Зайнидин акебиздин үйү мына ушул тараптан 70 метр өткөндө Тажикстан тарап болуп эсептелинет экен. Саламатсыңарбы достор, биз азыр ушул Баткен областтык бириккен ооруканасында турабыз. Мына ушул ооруканада бүгүнкү күндө кечээкү тажик тараптын огунан жарат алган ушу биздин 13 жараныбыз мына ушул ооруканада бүгүнкү күндө дарыланып дарыгерлердин көзөмөлүндө турат. Бүгүн мына ушул жарат алгандардан кабар алып, Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаты Аскар Ражабалиев, ушул Нурлан Ражабалиев, кечиресиздер, ушул жарат алгандардан кабар алып, өз чөнтөгүнөн 5000 сомдон акчалай жардам көрсөттү. Азыр биз ушул Нурлан байкенин өзүнөн дагы ушул депутат болгонуна аз эле убакыт болсо дагы мына ушул Баткен эли үчүн кабар алып келгендигине ыраазычылык айтабыз. Нурлан байке, саламатсызбы? Саламатсыздарбы. Айтсаңыз, мына азыр чогуу көрүп чыктык жарат алгандарды. Мына депутат болгонуңузга аз эле убакыт болду, бирок ушул Баткен эли үчүн мына келип жайында кабар алып, ушул өзүңүз дагы мындай балдарга кичине болсо дагы көңүл айтып, көңүлүн көтөрүп чыктыңыз да. Кош келипсиз Баткенге. Чындыгында жүрөктү ооруткан окуя болду. Мен айтайын дегеним, ушу мамлекеттин жетекчилигинин көзөмөлүндө жергиликтүү бийлик түнү күнү иштеп жумуш алып барды. Алардын жумушунун натыйжасында жоготуулар болгон жок. Мен ойлойм, буюрса жакшылык, тынччылык, аманчылык болот. Убакыт саат менен делимитация, демаркация маселелери чечилет. Эки мамлекеттин кызыкчылыгы кесилишкен жерде ушундай чыр-чатак болуп турат экен. Бирок убакыт саат менен булар чечиле турган маселелер болот деп үмүттөнүп ишенем. Айтарым, бүгүнкү күндө аткарылып аткан жумуштар ушул жергиликтүү калктын жашоо шарттары боюнча туура багытта барат. Ушул багытта барсак, мүмкүн болушунча ошо чек арада жашаган айылдардын жашоо шартын жеңилдетип, оңдоп берсек, бул бүгүнкү күндө ошол чыр-чатактын аркасынан чыгып келаткан ички миграция боюнча дагы көптөгөн чыгып аткан нараазычылыктарды дагы токтотуп өгөт коет. Элге жакшы жашоо шартын түзүп беребиз деп ишенем. Айтсаңыз, ушул жогорку кеңеште чек арага байланыштуу кандай маселелерди алдыда көтөрөм деп мына чечтиңиз да? Мына азыр келдиңиз, чек арадагы окуяларды маалымат алдыңыз, көрдүңүз дегендей. Эми чындыгында жогорку кеңеш тарабынан биз демилгелерди сунуштап келбесек, бул эки мамлекеттин ортосундагы маселе болгондуктан, эки мамлекеттин кызыкчылыгы бир жерден чыгып, эки тараптагы өзүнүн кызыкчылыгы керектүү алгылыктуу кадамдар жасалып отурат. Мунун натыйжасын буюрса көрө баштайбыз. Дагы эле биздин негизги маселелерибиздин бири ошол жергиликтүү калкты жашаган айылдарында сактап калуу. Себеби ушул чыр-чатактын аркасынан көптөгөн жаштар ички миграция менен өлкөбүздүн башка булуң бурчтарына көчүп баштады. Бул нерсе барып ошол чек арадагы жайгашкан жашаган калктын санынын азайышына алып келет. Өз учурунда бул биздин өзүбүздүн коопсуздугубузга терс таасирин түздөн-түз көрсөтөт. Ошондуктан биз ошол жердеги жашаган калктын шартын приоритеттүү маани берип, керектүү деңгээлде чечип беришке аракеттерди кылышыбыз керек. Бул жолдор болобу, бул сууга суу, таза суу болобу, жана башка социалдык маселелерин дагы приоритеттүү маани берип
чечкенге аракет кылышыбыз керек. Чоң рахмат айтсаңыз, мына ушул чек ара айылдарында элди сактап калуу үчүн аларды жумуш менен камсыз кылыш керек деп ойлойм. Ошондой эле ушул тамаркага жер участоктарын берип, ошол жерде баягы үйлөрдү куруп, ушул калктуу отурукташуусун биз күчөтүшүбүз керек да. Антпесек азыр ушул чек арага жакын жерлерде курулуш иштерин курдурбагыла деген ушул элдер тарабынан бүгүн биз ушул Көк Таш айылына барганда элдер тарабынан мына ушундай сөздөр айтылды. Биз өзүбүздүн үйүбүзгө өзүбүз курулуштура албай калдык. Биз ушул өзүбүздүн коргонубуздун айланасын тоса албай калдык. Ушул жерлерге жаштарга жер берсе, ушул жерлерге отурукташып, ушул чек арада айылдардагы элдин саны өссө, чек арага чөп болгон чындыгында мына ушул эл болуп эсептелинет да. Тамаркага берүү маселесин дагы кандай көтөрөсүздөр? Бул маселе боюнча бир топ жеңилдетүүлөр каралды мамлекет тарабынан. Биз дагы өзүбүз өз кезегинде жогорку кеңеш тарабынан көзөмөлгө алып жардам берген аракет кылабыз. Эң туура айтасыз, болгон мүмкүнчүлүктү колдонуп шартты түзүп беришибиз керек. Айрыкча ушу жаштарыбыз ушул жерде жашап калышына жумуш орундарын түзүп беришибиз керек. Жашоо шарттарын дагы бир рет айтайын, жеңилдетип беришибиз керек. Чоң рахмат сизге. Рахмат сизге. Урматтуу достор, мен азыр ушул Көк Таш айылынын тургуну Тагаев Зайнидин акебиздин үйүндө турам. Тагаев Зайнидин акебизге кечээ түнү болгон Тажикстандын ушул ок атуусунда анын үйү бир топ жабыр тарткан. Бүгүнкү күндө мына ушул Тагаев Зайнидин акебиздин үйү мына ушул тараптан 70 метр өткөндө Тажикстан тарап болуп эсептелинет экен. Ушул багытта барсак, мүмкүн болушунча ошо чек арада жашаган айылдардын жашоо шартын жеңилдетип, оңдоп берсек, бул бүгүнкү күндө ошол чыр-чатактын аркасынан чыгып келаткан ички миграция боюнча дагы көптөгөн чыгып аткан нараазычылыктарды дагы токтотуп бөгөт коет. Элге жакшы жашоо шартын түзүп беребиз деп ишенем. Айтсаңыз, ушул жогорку кеңеште чек арага байланыштуу кандай маселелерди алдыда көтөрөм деп мына